Жеке Талант Турдумаматович сизге. 2-3 жолу фракциянын жетекчилерин чакырып алып, кабинетиңизде жыйын өткөрүп турсуз. Сизге суроо берилип тур. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан менен ыйман нуру жок деп. Алар баары бир колдобойт да деген жоопту айтып турсуз. Колдойбузбу, колдобойбузбу, ал биздин жумуш. Ар бир фракцияны бөлүп, а могу жерде туруп алып айткансыз, ар бир фракцияга, партиясына карабай тегиз мамиле кылышка сөз берем деп. Ушундай маселелерди койбойсуңар, ушундай болуп, жабык эшигиңди отуруп алып, бекинип жатып алып, маселени кабыл алып, анан ызылдатып депутаттарды кууп жөнөп. Мына жакшылыкка алып келбейт го. Теңчилик болгон жакшы го. Мадумаров колдойбу, колдобойбу? Сиз фракциянын жетекчиси катарына чакырууга милдеттүүсүз. Мен ушул жерде отурам. Башка фракциянын жетекчилерин бири-бирден терип чакырып кетип бартат. Эмне болду жигиттер десем, бизди төрага чакырыптыр. Эмнеге? Казинону өткөрүп бергиле деп атат деп. Бул уят маселе, Талант Турдумаматович. Бул теңсиздик. Бул адилетсиздик. Бул жакшылык эмес. 90 депутаттын ким экендигине карабастан бирдей мамиле жасашыбыз керекпиз. Саясий көз караш ар кандай болушу мүмкүн. Бирок адамгерчилик андан жогору туруш керек. Мына дайым ушундай болот да, бир кылтыйып бир нерсени өткөрөрдүн алдында бүтүн Кыргызстан чакырылбасын. Мындай токтотуп жүрүңүз, андай болбойт. Мен кеңешим гана сизге. Рахмат, мен атыма айтылып кетти, жооп берип коюн. Айтып турсуз деп айттыңыз. Ким айтты сизге ушул сөздү? Атын такдан айтыңыз. Ким айтты сизге ушул маселени? 5-чи микрофон. Сиз 2 жолу фракциянын жетекчилерин жыйнадыңызбы? Биз жыйнадык, комитетте жыйнадыңыз. Фракциялардын эмеси менен өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жыйнадык. Азыр, жок. Казино боюнча жыйнадыңыз. Казино боюнча жыйнадыңыз. Биз билебиз эми. Мен ушул жерде отурам. Ошол эле фракциянын жетекчилери менен чогуу сүйлөшүп отурабыз. Сизге мына менин атыма айтып атасыз. Сиз так жооп берип коюңуз. Ким айтты сизге? Бирөөлөр айтыптыр, ушинтип айтыпсың деп айтып атасыз. Сиз уктуңуз. Жанар Акаев экөөбүз сүйлөшүп турдук. Бул кишини чакырды да кетти. Анан келди да менден сурап атат. Сиз жүрбөйсүзбү? Каяка? Ким бул киши? Кайсы? Ким чакырдым? Жанар Акаевди айтып атам. Биз экөөбүз сүйлөшүп атсак, бул кишини чакырды да кетти. Сиз жүрбөйсүзбү дейт. Кайда десем, ушул төрага чакырып атат. Эмнеге чакырып атыптыр? Казино маселеси болсо керек. Мына башка жетекчилер деле ушул эле сөз. Жанар Акаев анда чыгып туруп айтсын. Бул киши ачык эле айтты ушул жерде. Баарын чогуу эле чакырып койбойсуңарбы деп. Андай болбойт. Мына ар биринин өзү сүйлөсүн. Ушакчы эмес. Мен эч бир дагы бир башка фактыларды эмне кылбай эле коем. Сиз анан депсиз деп. Конкретно өзүңүздүн атыңыздан айтыңыз. Бирөөлөрдүн атынан айтпастан. Талант Турдумаматович, менин атым аталып кетти, мен жооп берип коюн. Бул жерде жашыра турган эч нерсе жок. Бул жерде Адахан Кимсанбай экөөбүз аралыгыбыз 1 метр дагы чыкпайт. Мына кошунабыз. Бул жерден бир жардамчыларданбы, советниктерден бирөө келди, лидер фракцияларды жыйынга чакырып атат деди. Мен барып келдим. Лидер фракциялардын жыйыны бар дегенден Адахан Кимсанбай лидер фракцияларды жыйыны бар экен го дедим. Туура ошентип айттым. Десем мен чакырган жок деди. Андан башка Талант Мамытов ушул казино боюнча андай болду, кындай болду, колдогула деген сөз болгон жок. Ал жөнүндө сөз болгон жок. Мен барып чын эле бул жерде болгон, келген, лидер фракциялар деп чакырылган, мен чыгып жолугушуп келдим. Анан ал киши бул жерде дагы Адахан Кимсанбаев менен учурашып аткан. Мен ойлодум, бул жакта бир жыйын болот экен лидер фракцияларын деп. Адахан Кимсанбаев жүрбөйсүңүз деп айтканым чын. Анан бул киши айтты, мени чакырган жок деди. Анда мен барып келейин дедим. Бирок Талант Мамытов ушинтип колдогула деди, казино жөнүндө сөз болгон эмес. Рахмат. Дагы ким айтты? Адахан Кимсанбаевич. Кегиле аты жөнүн атайлы да, жөн эле чамалатып соктурсак эле боло берет дейсиңерби? Туура, мен чогулуш өтөбүз. Түркпа парламенттик ассамблеясы боюнча чогултуп атабыз комитеттерди. Анан бирөө келип айтты деп. Андай болбойт да, так айтыңыз. Ошол депутаттын аты жөнүн айтыңыз, чыгып туруп, орток микрофонго аба, Талант Мамытов ушундай деп атат деп айтсын. 3-чү микрофон. Рахмат, Манас округу, Дастанбек Жумабеков. Эми урматтуу депутаттар, бири-бирибизди сыйласак, Адахан Кимсанбаевич, сиз да төрага болгонсуз, биз да төрага болгонбуз. Төраганын иши күнүгө төрагага эми сиз да билесиз жакшы. Ондогон, 20лаган депутат ар кандай маселелер менен кирип турат.
мыйзам долбоорлору менен кирет, ошол жергиликтүү көйгөй маселе менен кирет, күн тартиби боюнча кирет. Төрөгага күнүнө 10дон кем эмес депутат кирип чыгат. Төрөгө бардыгын кабыл алганга, убакыт жетиштирип кабыл алганга милдеттүү. Ошол үчүн мен ойлоймун, Талант Турмаматовичке лидер фракциялар киреби, депутаттар киреби, ал дайыма кабыл алыш керек и кабыл алат. Ошондуктан мен ойлоймун, Адахан Кимсанбаевич, Талант Турмаматович өзүнүн ишин жасап атат. А ичине киргенде ар кандай мыйзам долбоорлору ошо төрага менен талкуу болот негизи. Ар бир депутат балким ошол жерден өзүнүн оюн айтышы мүмкүн төрагага. Бул мыйзам долбоору мындай, бул мыйзам долбоорун колдойбуз же колдобойм деп туруп, төрага менен ошол жерден да бир кыска мөөнөттө болсо да талкуу болушу мүмкүн. Ал болуп келген. Ошондуктан Адахан Кимсанбаевич, эми калган нерсенин бардыгы бул жерде коллективный орган, кайсы мыйзам долбоор болбосун, ушул жерден добуш менен палатадан чечилет. Төраганын деле бир добушу бар. Андан башка нерсеси жок, куралы жок. Анда бир кнопкасы бар. Ооба же жок деген. Анан калган депутаттар деле бири-бириси менен туруп сүйлөшүп, бул мыйзам долбоору мындай экен, мен колдойм деп, же болбосо бир депутат бул мыйзамды колдоп берип коюн деп арабызда эле айтып эле жүрөт, ал болгон нерсе. Ошондуктан мен ойлойм, эми өйрөктөн шыйрак чыгарбаш керек. Адахан Кимсанбаевич, бардыгыбыз төрага болгонбуз, билебиз бул ишти. Рахмат. Рахмат. 5-ші микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров, мен жеңилдим силерге. Мен жеңилдим. Ушул кезге келип бир кишиди сатып көргөн эмесмин, бирок мен жеңилдим силерге. Силердики туура. Силер билесиңер регламентти, төраганын милдетин, укугун жакшыраак билесиңер мага караганда. Мен кол көтөрдүм, жеңилдим силерге. Рахмат. Бар болгула.